Тез жардам автоунаасы бейтаптарды тезинен бейтапканаларга жеткирүүчү болуп эсептелинет. Муну сиздер деле абдан жакшы билесиздер. Бирок бүгүнкү күндө социалдык тармактарга тараган видеонун негизинде айталы, тез жардам автоунаасы митингге чыккандарды ташып жүрөт. Тагыраагы профессор Алмазбек Исманкуловдун клиникасынын астында 8 майдан бери активисттердин тобу тарабынан тараачылык акциясы жүрүп жаткан учуру болчу. Бирок бүгүнкү видеого таяна турган болсок, социалдык тармактарга тараган, анда тез жардам автоунаалары ошол митингге келгендердин бардыгын ташып жүргөндүгү далилдеп, тактап көрсөтөт. Алмазбек Исманкулов менен министр Алымкадыр Бейшеналиевдин ортосунда болуп жаткан чуулуу окуялар, коомчулукка ташталган талкуулар боюнча биз сиздерге тагыраак жооп алып берүү үчүн студиябызга Алмазбек Исманкуловдун өзүн чакырдык. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Алды менен эфирибизди баштоодон мурда кыскача видео түрмөгүбүз бар эле, көрүп алып, андан кийин эфирибизди уланталы. 8 майдан бери активисттер тобу Алмазбек Исманкуловдун клиникасынын жанында митингге чогулуп жатышат. Митингчилер мекеменин жетекчисин имараттан чыгып, жабдууларды калтырууну талап кылышууда. Исманкулов клиникасында митингдин катышуучуларын Саламаттыкты сактоо министрлигинин автобазасына тиешелүү тез жардам унаасы менен алып келип, кайра алып кетип жатканын айтып чыкты. Бул видео тасмада тез жардам унаасына жана бул 7411 БС мамлекеттик унаага митингдин катышуучуларын аялдамадан салып кетип жатканын көрүүгө болот. Буга далил катары бул айымдын тез жардам унаасына түшүп жатканы, ал эми бул жерде митингде жүргөнү. Мындан сырткары бул айымда аялдамадан унаага түшкөнү жана митингде жүргөнү. Бул деген мамлекеттик унааларды болгондо да тез жардам унаасын митингге колдонгондорун далилдеп турат. Буга чейин министр Алымкадыр Бейшеналиев көз дарыгери Алмазбек Исманкуловдун клиникасына келип, тишиңди бирден санайм деп коркутуп кеткен жайы бар эле. Fatality. Алло. Лапух. Сколько дней несу? В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Звонит какой-то чебурек. Понял? Чё? Если здесь сотрудников останется, ты со мной будешь иметь, у тебя будут большие проблемы. Здесь сидят влиятельные люди. Они говорят, что ты шо. Он не хочет встретиться. Он боится меня. Потому что я спортсмен. Келем сөйткө чыгып болду. Давай еще раз, я опять моргнул. Таяктын эки жагы бар дегендей Бейшеналиев Исманкулов мамлекеттик мекемени көп жылдар колдонуп, ал тургай мамлекеттин эсебинен насыя алып өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айыптады. Аны имараттан чыгуу үчүн лапух деп сөккөндөн баштап Украина тоже голодает деп имараттын эшигинин алдында комдагы төктүрүүгө жетишти. Украина тоже голодает, пусть голодает. Что скрывать? То есть у вас там это, да? Ничего себе. Почему такой огромный синяк? Это что? Упал же. Здесь разрыв, вот разрыв этого мышцы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда министр мырза менен Алмазбек Исманкуловдун ортосундагы буга чейинки коомдо талкуулап кеткен видео тасмалар тууралуу кыскача түрмөгүн көрдүңүздөр. Жана дагы тез жардам автоунаасы менен жогоруда айткандай эле митингге келгендерди ташып жүргөндүгү. Бул жерде бир чоң суроо бар. Тез жардам автоунаасына буга чейин бар шаардын тургундарын бардыгы деле кайыл болуп, зары болуп, чакырса бир дээрлик 20 мүнөт, жарым саатта келип атат деп арызданып жүргөндөрдү деле билебиз. Эмне үчүн тез жардам автоунаасы митингге колдонулушу керек деген суроо сөзсүз түрдө туулбай койбойт. Алмаз мырза, ушу сиздердин эшигиңиздердин алдында 8 майдан бери митинг уланып жатат, жогоруда айткандай эле. Митингдин максаты жана бүгүнкү күндөгү жана жогоруда айткан тез жардам автоунаасы менен митингчилерди ташуу жөнүндө кыскача өзүңүздүн оюңузду билдирип кетсеңиз. Эми бул менин пикирим боюнча, мисалы үчүн министр Алымкадыр Бейшеналиевди мун мисалы үчүн кандай жүргөнүн биз өзгөртө албайбыз. Себеби бул 62ден ашкан киши. Албетте өзүнүн кандайдыр бир мындай стили бар да. Биринчи убакта мен сотту күтпөйм.
балдарды кыргызча чогултуп алып барып тепкилеп чыгарабыз деген сөз айтылды. Министр болуп туруп. Министр болуп туруп. Ал бир. Эми андан кийин билесиңер сөгүш алды. Бул Кыргызстандын тарыхында мен билгеним боюнча биринчи жолу өкмөттүн мүчөсү сөгүш алган. Анан ген прокуратурадан предостережение деген сөз айтылды. Бул эки. Үчүнчүдөн ошол планы болбой калгандан кийин келип клиниканын жанына келип кум төгөт. Эми ал болбой калгандан кийин эми мына азыр биз түшүнүп калдык. Жанагы ОБОН деген кишилерди алып келип ошондой бир активисттерди ошол митинг сыяктуу бирдемени жүргүзүп атат. Бирок биз биринчи күндөн деле түшүндүк. Алар келгенде кадимкидей деле митинг деле эмес. Алар 10 мүнөт келет, фотосессия, сүрөткө түшөт. И ошону менен жанагы Facebook, Минздравдын Facebook'уна чыгарат информацияны. 10 мүнөттөн кийин кетет, 8 май. Сүрөткө түшүп, видео сүрөткө түшүп эле акчасын алгандан кийин иштеш керек. Анан бат 10 мүнөт сүйлөп эле качат. Биз милицияны чакырабыз. Милиция келгенче алар качып кетет. 8 майда эч ким жок клиникада. Эмне келгени белгисиз. Охранадан башка эч ким жок да 8 май дем алыш күнү. 9 майда келет. 9 майда эч ким жок. Анан биз тийген жокпуз аларга. Иштесе акчасын алса, жасаган жумушун иштей берсин акчасын алгандан кийин. Анан 10 майда келет. Бирок 10 май биз иштеп аткан күнүбүз. Биздин пациенттерибизге таасир тийди да уже. Ошон үчүн биз милицияны чакырдык. Алар бир сааттай турду, кетти. Анан ошону биз байкап көрдүк да. Кимиси чоң, кимиси башкарат. Арасында ким башкарып атат? Аны билип атабыз да. Шаарыбыз абдан кичинекей да. Тигини билебиз, муну билебиз. Ошону мен чыктым алар менен сүйлөшкөнгө. Байкасак, жарымысы 6-чы больницанын сотрудниктери, жарымысы 6-чы больницада жаткан пациенттер, аларды зордоп чыгарган, чыккыла, баргыла деп. Анан ошол бүгүн эми билинип калды. Алар чыгып баратканда кадимки жанагы тез жардам машиналери менен үйүнө чейин алып барат экен. Эми бул кандай нерсе? Мен түшүнбөйм. Бул мыйзамга абдан каршы нерсе. Тез жардам муунасы менен ташып алып келип. Ошодо мигалкасы менен жүргөндө биз мисалы үчүн жанагы тыгылып машина менен пробкада турганда биз жол беребиз тез жардам машиналерге. Мүмкүн алар бир митингге бараткан бир кишилер. Деп ойлоп калыш мүмкүн. Эми андай деле ойлошко мүмкүн да эми туурабы? Ушул окуядан кийин. Мисалы үчүн телефон менен звонить этесиңер. Кээ бир учурларда тез жардам бат келбейт, машиналер жок. Дагы бир видео тарады да биз көргөндөн. Ошол сиздердин митингге эшиктин алдына отура турган жана башка күндөн калкан ошо бир жабдыктардын баардыгын бир имараттан алып чыгып атышкандары боюнчачы. Эми ал 6-чы больницанын складында жатат, жанагы транспаранттардын баары. Ошон үчүн түшүнөбүз да ким уюштуруп атканын. Эгерде бул жарандык активисттер болсо, ал мамлекеттик мүлк болуп эсептелинет да. Мисалы 6-чы больницадагы ар бир оокат мыкка чейин. Албетте. Анан бул кандай жол менен 6-чы больницанын жетекчиси менен сурап көрдүңүзбү? Азырынча сурай элекпиз. Бирок мисалы үчүн чогулуш болсо, чогулуштун өзүндө мындай мыйзамдын чегинде болуш керек да. Мисалы үчүн ал жерде жазылуу чогулуш болсо, 2 күн мурда сөзсүз ошол жетекчиге силер информация жеткиришиңер керек. Моундай чогулуш болот, темасы моундай, кайсы жер болот, территориясы. Бул бир. Экинчиден мыйзам боюнча медицинский предприятиялар менен, мисалы үчүн байланыштуу 100 метр жакын эч кандай митинг жакындабаш керек. Бул мыйзам. Саламаттык сактоо зданияларга митинг 100 метр эч кандай жол менен. Бул аракеттер боюнча сиз кандай кадамдарга барайын деп атасыз? Жок, биз албетте бүгүн ошол материал чыккан боюнча информацияны колдоп, биз албетте прокуратурага кайрылабыз, албетте биз жогорку кеңешке кайрылабыз. Алар баа берсин буга. Эми буга чейин деле сиздердин клиникага мындайча айтканда келип, кызматкерлердин бардыгын кемсинтип, бир топ ооз алгыс сөздөрдү айтып, ат коюп кеткен жагдайлар бар эмес беле? Анан сиз канча жолу тийиштүү органдарга кайрылдыңыз, канча факты менен ошо бүгүнкүсүн кошкондо? Ар бир жасаган нерсеси боюнча биз сотко, прокуратурага, милицияга кайрылабыз. Мисалы үчүн туура эмес сөз айтылдыбы? Биз прокуратурага кайрылдык, алар предостережение и предупреждение деген чоң неме чыгарды. Экинчиден, жана кум төккөндө, сварка менен эшик терезелердин баарын жапканда биз милицияга кайрылдык. Ал боюнча иш. Кандай реакция болду тем алды тийиштүү органдар тарабынан? Мыйзамдын чегинде баары жакшы.
Өкмөт жакшы иштеп атат биздин тарабыбызда. Себеби бул киши мыйзам чегинде чара колдонуп жатышат. албетте. Мисалы үчүн Ар министр бир кылган ишине. Мисалы үчүн министр мына соттордун баары сатылган деген сөз айтылды. Эми ал туура эмес нерсе. Кечиресиз, бир эске сала кетсек, кече жакында эле ошо соттор боюнча бир жымсалдаган эле сөз айткандыгы үчүн Все суды ничто деген эле сөз чыкты, ошол киши 5 күнгө камалды. камакка алынбады. Ал адвокат. А бул министр все суды продажные деп сатылган деген сөз болду. Эми албетте ага да биз прокуратурага кагаз жаздык. Ал сөздөргө да албетте прокуратура жооп берет деп ойлойбуз. Ошо медицина тармагында жүргөн адам катары бир балким сизге тийиштүү болбой чыгар, бир оюңузду билгим келип жатат да. Мисалы ошол Эрнест Акрамов боюнча экөө элдешти деген маалыматтар чыкты да. Экөө элдешти деген. Бирок ошол эле учурда министр Алымкадыр Бейшеналиев интервью берип жатат. Мен эч кандай андан кечирим сураган жокмун. Мен кичинекей кезимде студенттик чагымда иштеп турган учурда бизде аябай Эрнест Акрамов урушчу. Алардын арасында мен тың болуп жооп кайтарганым үчүн мени кууп салган. Анан мен ошондо айткам. Мен чоң болгондо сени кууйм деп айткам. Мен ошол сөзүмө турдум деп жатат да. Буга сиз кандай көз караштасыз? Бул жерде баягы кызматынан пайдалануу менен кызматынан пайдаланып чара колдонгондугун ачык эле өзү айтып атпайбы? Албетте. Биринчиден мен Акрамов менен анча-мынча иштеп калдым студент учурумда. Акрамов абдан курч киши. Бирок абдан мындай боорукер, абдан мындай кишинин душасын түшүнгөн, ошондой киши да. Мисалы үчүн азыркы иштеп жүргөн жанындагы балдарын сурасаңар, алар атасындай эсептейт аны. Абдан жакшы киши өзү. Бирок айтканы курч. Действительно начар окугандарга, двоечниктерге мамилеси начар. Действительно маймылсың деген сөзгө чейин айтышка мүмкүн. Бирок жаман окуган, туура эмес операция жасаган ошондой кишилерди сөгөт. Мен мисалы үчүн 1 жыл иштедим, бир да жолу мени сөккөн жок. Отношениябыз бүгүнкүгө чейин абдан жакшы. Бул бир. Экинчиден бул киши 90га карап калды. Кайсы калкта ошондой адат бар. Мисалы үчүн кары кишини, аксакалды ошондой жаман сөздөр менен кагып айткан неме. Андай жок да, уят нерсе, андай болбош керек. Допустим, мен түшүнөм, кайсыдыр бир себеп боюнча мен чоң болгондо куйм деп сөзүмө турдум деген. Ошол мисалы үчүн ошону айтайын деп атам. Допустим, кандайдыр бир ситуация болгон, ага ыса болуп, мисалы үчүн көп жылдан бери ага мисалы үчүн тарынып жүргөн. Мүмкүн. Жеке тарынчы. Ошол мисалы үчүн ошондой сөз айтылды, айтсын, допустим. Ал кишини жаман көрсүн. Айым үчүн эртеси күнү чуркап барып, аны менен субботник уюштуруп бак тигет. Эми ал кечирим сурагандай болуп калды. Же бирөө үстү жактан айтканбы барып кечирим сурагын деп. Анан баргандан кийин кайра башынан башталды. Айым үчүн Акрамов кечирим сураш керек ал кишиден. Мен түшүнбөйм. Күн сайын башкача. Мындай дейт, тигиндей дейт. Ал эми Акрамов мындай баягы министрдин айткан сөзүн сиз деле окусаңыз керек, Акрамов боюнча. Ал башка кыргыздарды мындай баягы улут аралык жаңылык козутуу боюнча да өзүнүн бир айткан фразалары бар эмеспи министр? Жок, Акрамов өмүр бою Кыргызстанда иштеп жүрөт. Ал министр айтып атпайбы? Ал эмне инопланетяндарды дарылап жүрөбү? Кыргыздарды дарылап жүрбөбү? Өмүр бою. Анан бир нерсе, мисалы үчүн Алымкадыр Бейшеналиев, өкмөттүн мүчөсү. Эрнест Акрамов өкмөт ага Батыр деген наамды берген. Жагабы, жакпайбы? Өкмөттү сыйласа, өкмөттүн чечимин ошондой эле сыйлаш керек. Кандай жол менен Кыргызстандын баатырына ошондой жаман сөздөрдү айтышка мүмкүн? Мен түшүнбөйм. Түшүнүктүү. Эми сиздин темага кайтылып келсек, министрдин сөзүнөн алып суроо берейин сизге. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Эмне себептен мамлекеттик мекемени менчиктеп алып канча жылдан бери бербей өзүңүздүн кызыкчылыгыңызга пайдаланып жүрөсүз? Министрдин айткандарынан улам айтып. Эң оңой. Тагыраак дейин. Мисалы үчүн, бүгүнкү учурда Кыргыз туусу гезитин ачсаңар, бүгүнкү учурда Эркин тоо гезитин ачсаңар, ошол жерде объявление жарыя бар. Шаардын муниципалитети көп жерлерин арендага берет. Себеби шаарга акча керек. Ал жөнөкөй эле нерсе. Любой киши арендага алам деген территорияны барат, конкурс аркылуу, тендер аркылуу ошого катышат, жеңип кетсе ошону алат. Спокойно иштейт. Биз мыйзамдын чегинде учурунда ошол конкурстан өтүп, ушул зданияны алганбыз. 25 жылдан бери мыйзамдын чегинде
арендасын төлөп туруп 1 миллион доллардан ашык акчаны өкмөткө төгүп бердик. Эми кээрлер айтат, арзаныраак төлөп атат деп. А кайсы баасы арзан же өйдө, мисалы үчүн кымбат? Аны шаардын кеңеши, шаардын мэриясы чечет, договорго ошону жазат. Кайсы бааны жазса, ошол бааны биз төлөйбүз. Кээ бир учурларда өйдө болот бааны. Чыдасак төлөйбүз, чыдабасак чыгып кетип калабыз. Аны мисалы үчүн арзан деп эч ким айтышка мүмкүн эмес. Потому что баасы жазылуу, аны өкмөт берет. Баасын өкмөт берет. Бүгүнкү күндө 2,5 миллион сомду төгөбүз өкмөткө аренда боюнча. Түшүнүктүү. Ал эми Насия кредит боюнча тары түшүндүрүктүү болду. Мамлекеттин эсебинен кредит алгансызбы? Жок. Буну мисалы үчүн 2000-жылы өкмөттүн чечими чыккан. Бул кредит менчик. Демек, менчик болгондон кийин ким алды, ошол акчасын берет. Өкмөт буга тийишкенде эч кандай укугу жок. Бул жөнөкөй нерсе. Любой юрист түшүнөт муну. Ошо мамлекеттин тышкы карыздардын арасында катарында барбы? Аны мисалы үчүн азыркы учурда мына силердин зрительериңер мисалы үчүн Минфиндин сайты бар. Ошол интернет аркылуу Минфиндин сайтына чыксаңар, ошол жерде список внешних долгов Кыргызской республики деген тизмеси бар. Ошону карап чыккыла, ал жерде мындай кредит жок. Бул менчик кредит, эч кимге тиешеси жок. Түшүнүктүү. Эми бул министр айтып атпайбы, ошо мамлекеттик мекемени күрөөгө коюп, анан Насия алып өзүнүн кызыгына пайдаланып койду. Мен сизге ошону түшүндүрүп берсеңиз. Мен сизге суроо берейин. Мына министр Путин аконит боюнча бир переговор жүргүзүп атат деген сөз айтылды. Ооба, айтылды. Аны ошол эле учурда басма сөз катчысы жок, андай сөз болгон эмес деп эң туура. Башка күнү айтат, бизге Казакстан 2,5 миллион вакцина берип атат. Эртеси күнү Казакстан официально опровержение берди. Жок, андай сөз болгон жок деп. Андан кийин айтат, бизге USAID холодильник муздаткычты берип атат. Алдакта калдым чыгарды. Ошол USAID жок, берген жокпуз. Андай сөз болгон жок деди. Эртеси күнү жок, мен жаңылып айтыптырмын, USAID эмес, UNICEF болчу дейт. ЮНИСЕФ айтат, жок андай сөз болгон жок деп. Тара куруп пиармен алып болот ошондо? Ошолдо күн сайын. Анан жана мисалы үчүн медиктерге үй салабыз деп канча сөз болду. Эмне менен бүттү? Сөз эле болуп калды. Ал аристеги жер. Албетте, ал талашка түшкөн жер, аны здание курганга мүмкүн эмес. Себеби ал жердин психиатрия. Ал жерде министр жакшы эле баштабады го тиги. Ал бары кирпич коюп. Эки кирпичти биз деле бар, азыр деле биз барып эле коюп берели эки кирпичти. Эмне пайдасы бар? Бүтүрүш керек да аны. Сөз менен эмес, кадимки неме менен, иш менен. Ошондой эле айтылган. Деги эле министрдин реформасына кандай карайсыз? Мындай ушул ак халатчандардын кухнясын ичинен билген адам катары ашканасыз. Мен 25 жылдын ичинде 25 жылдан бери медицинада иштеп атам. Реформа деген сөздөн мен корком. Ар бир министр реформа деп отуруп, мына биз сонун жашнакай Советтер Союзундагы медицинабызды талкалап алдык азыр. Бул реформа деген эмне? Бияктан отделение жабылат, бияктан ачылат, бияктан ачылат, бияктан жабылат. Бул внутриведомственный бир кичинекей эле жумуш. А эмнеси реформа? Эмне өзгөрүлдү? Эми чындап айтканда эмне өзгөрүлдү? Кандай өзгөрүлүш болду? Реформа бул жөнөкөй эле бир сөз. Анын артында эчтеке жок. Алмаз мырза, мисалы министр чын айтканда башында аконит деген сөздөн баштап ар бир телеге чыгып, ар бир журналистке берген интервьюсунун баардыгы хайп жаратып атат. Азыркы тил менен айтканда хайп жаратып, коомдук талкууга укмуштуудай алынып, YouTube, Facebook социалдык тармактардагы көрүүчүлөрдүн дагы саны, комментарий жазгандардын да саны абдан күчтүү да, чын айтканда. Ушул министр менен болуп аткан сиздердин ишиңиздердин ортосунда мындай канчалык деңгээлде салмактуулук ким тарапта деп ойлойсуз? Мисалы, буга чейин балким эгер сизден туура эмес иштер болсо, сөзсүз түрдө тийиштүү органдар карап чыгат эле да. Мен мисалы үчүн бул кишини билбейм, эч качан сүйлөшкөнүбүз жок, тааныш эмес. Жасап аткан жумушун мен түшүнбөйм. Мисалы үчүн жанагы аконитте, мисалы үчүн аконит болуп атканда мен эчтеке деген жокмун. Себеби бул түшүнсөңөр, мына министрликтин структурасында департамент лекарственного обеспечения деген управление бар. Мисалы үчүн бир ампуланы алып келсеңер Италиядан, бир таблетканы алып келсеңер Швейцариядан, бир приборду алып келсеңер Япониядан, бир шприцти алып келсеңер Германиядан, жөн эле алып келе албайсыңар. ДЛОдо абдан жакшы профессионалдар иштейт.
ар бир алып келген бияка саламаттык сактоо система менен байланыштуу нерсени алар электеп абдан жакшы текшерет. Эми ошолордун иштеген жумушу ар бир нерсени текшериш керек. Анан бир күн эле алардын министрликтин башчысы эфирге келип алып эле жанагы аконит деген ууда. Аны билиш керек да, кандай процент болуш керек. Аны мисалы үчүн регистрациядан өтүш керек. Анан аны куюп алып эле ичкенде мен билбейм, алар вообще дүйнөлүк медицина стандартына жооп бериш керек. Эми андай болушка мүмкүн эмес. Себеби эртеси күнү дары алып келген кишилер аларга тизме берет да, кандай документ алып келиш керек. Алар ушулдун кылат да, кечирип койгула, силердин министрлер кече жөнөкөй эле бир ууну ичип эле даже концентрациясын билбейт ал. Биз кантип иштейбиз? Эртеси күнү дары алып келген кишилер менен кантип сүйлөшөбүз? Мен просто түшүнбөйм, бул киши иштей албайт, министр болуп просто иштей албайт. Мен мисалы үчүн боорум ооруйт бул кишиге. Кыйналып эле жүрөт бул. Түшүнбөйт. Мисалы үчүн бул киши жанагы 12 же 17 медицинский колледжди жабам дейт. Анан министерство образованияга тапшырма берет, жапкыла деп. Эми алар ага баш ийбейт да. Лицензияны ким берет? Министерство образования. Билим берүү министрлиги берет. Эмне үчүн ал чечимди мисалы үчүн Минздрав берет? Потому что бул киши түшүнбөйт, системанын кандай иштегенин түшүнбөйт. Өмүр бою лекция окуп жүргөн, өмүр бою зачет алып жүргөн студенттерден. Анан бир эле күнү ошол чоң килеген министерствонун башчысы болуп калды. Просто бул жумушту билбейт, бул жумушту жасаганга даяр эмес киши. Түшүнүктүү. Жанагы тактоо иретинде кайталап коеюн деп жатам да, ушу насия каяктан келген насия, эмне болгон насия, кандай жол жобосу жөнүндө кыскача түшүндүрүп кетсеңиз көрүшү. Кредит боюнча келген. Бул жөнөкөй эле нерсе. Мына мен түшүнүп берейин. Сталин учурунда мединституттар пайда болуп калган. Мурда мединституттардын баары университеттин факультети болчу. Азыр деле дүйнөнүн почти что өлкөнүн баарында медфакультет университеттин структурасында. Эмне себептен? Себеби мындай, ар бир доктор биринчиден анатомияны билиш керек. Кишинин денеси кандай Кудай жараткан бизди. Экинчи физиология, ар бир орган кандай иштейт. Үчүнчү химия. Химияны ар бир доктор жакшы билиш керек. Химияны билбесе фармакология дарыны түшүнбөйт. Азыр мисалы үчүн жөнөкөй парацетамол 10 чактуу башка названиясы менен сатылат. Мисалы үчүн доктор ошол химический формуласын түшүнбөсө, демек дарылар бири-бири менен кандай кишиге пайда же зыян келтиргенин түшүнбөйт. Химия абдан важный нерсе. Андан тышкары биология аркылуу микробиологияны түшүнөбүз, инфекционный ооруларды түшүнөбүз, паразитологияны түшүнөбүз, вирусологияны түшүнөбүз. Мына ковидте азыр биологияны билбесе доктор түшүнбөйт аны. И бешинчиси физика. Физиканы түшүнбөсө, мисалы үчүн доктор ультразвук менен, лазер менен, инфракрасный лучтарды түшүнбөйт. Айырмасы кандай? Таасири башка. Приборлор конструкция башка. Мисалы үчүн магнит менен мисалы үчүн мындай жумушак ткандарды изилдесе оңоюраак. А рентген менен мисалы үчүн сөөктөрдү жакшы көрөт докторлор. Түшүнөсүңөрбү? Түшүндүм. Ошон үчүн мединститутта мисалы үчүн кафедра физики, химия и биология, алар эми мисалы үчүн 10 жыл мурда бүткөн мугалимдер болсо, эми знаниясы эскирет да, туурабы? Мисалы үчүн сотовый телефонду билип атабыз, компьютерлер жыл сайын өзгөрөт. Мезгил талабына жараша талаптар болуп эмеспи? Албетте, ошон үчүн университеттеги мединституттун кафедралары албетте билими курч. Ошон үчүн Ош университети медфакультетти ачып алды. Бул эң туура жол. КРСУ университетти ачып алды. Международный университет МУК медфакультетти ачып алды. Бул эң туура жол. Ошон үчүн 97-жылы Улуттук университет ошондой чечим алды. Улуттук университетте медицинский факультет ачабыз деп. Ошол боюнча биз иштей баштадык. Ошол учурда Токтомушев деген, Советбек Жайлабекович деген ректор бар болчу. Ошол баштады. Анан ал киши министр болуп кетти, анын ордуна башка киши келди. Эми ал киши мисалы үчүн бул проектке каршы болду. Өкөт эң сонун жакшы киши, бирок бири-биринин анча-мынча отношениясы начарыраак. Эми укугу барда мисалы үчүн бул проектти ал көрбөйт, түшүнбөйт, же мисалы үчүн көргүсү жок, же мүмкүн ишенбейт ал проектке. Укугу барда. Анан ал айтты, мен бул проект менен иштебейм. Иштесеңер өзүңөрчө иштегиле. Анан өкмөт ошондой мыйзам чыгарды. Бул кредит менчик. Ошону менен бүттү. Ошондо тагыраагы биринчи ректор
иштеп чыккан проектиге экинчи ректор каршы болгондугу Каршы болуп үчүн калды. бул кредит, бул насыя мамлекеттик эмес, жеке тарапка өтүп кетти. Жеке тарапка өтүп кетти. Бул ага чейин себептегенде биринчи ректордун учурунда алынган кредит. Жок, алынган, ада дегенде проект болчу да. Ооба. Анан ошол проект жүргүзүп атканда ошондой неме болуп калды да. Өзгөрүүлөр болуп кетти. Өзгөрүүлөр болуп калды. Эми ошол Кореядагы кишилер 100 жолу келген бияка, анын баарын билет, кол койгон документтер бар. Болбосо ошол 25 жылдын ичинде 100 жолу текшерүүдөн өттүк. Ошондо насыя айланып кетип сиздин моюңузга түшүп калды. Сиз төлөмөй калдыңызбы? Не только меники, ал азыр Кыргызстандын бар жерлеринде иштеп атышат бул аппараттар. Чачырап кетти. Ош. Жок, төлөөсүн эми кайтарыш керек да. Ошол төлөөсүн, жок. Ошону алган. Төлөп атат деген? Ошону бөлүштүргөндөн кийин ким алды, ошол төлөйт. Ал көп немеге кетти. Бирок бул коммерция. Бир эле сиз эмес ошондо. Жок, албетте. Эми министрдин жалпак сөзү менен түшүндүрүп айтканда, ошончо сумманын баардыгын сиз алып туруп, ошончо территориядагы жердин баардыгын сиз иштеп отуруп. Жок, ал калыпты, андай эмес. Ошол. Андай эмес да. Ошону Мисалы үчүн түшүндүрүңүз бул керек. коммерческий болгондон кийин, эми муну мисалы үчүн ар бир киши алып кеткенден кийин ар бир киши жооптуу ага. Өзүнө жооптуу. Бирок Алган бул суммасына жараша. өкмөткө эч кандай тиешеси жок. Мен бир суроо берейин. Мисалы үчүн светке акча төлөйсүңөр квартирада. Бир ай мисалы үчүн төлөбөй койсоңор эмне болот? Свет үчүн? Өчөт. Потому что счетный палата ар бир өкмөттүн тыйынын текшерип турат. Биз өкмөттөн, бюджеттен бир тыйын алсак, капкачан бизди уже түрмөгө отургузмак. Ошон үчүн биз спокойно жүрөбүз, потому что бул менчик кредит. Биз өзүбүзчө билебиз аны кандай алабыз. Жыйынтыктоо иретиндеги бир суроо да. Тагыраак жооп берсеңиз. Министрди айрымдары эл колдоп жатат дейт. Айрымдары өтө жөнөкөй экен деп атат, иш алып баруу жөнөкөй деп. Айрымдары жок, мындай министр бизге кереги жок, рахмат дейт. Айрымдары айтып жатат, муну өкмөт дагы, президент дагы өзү колдоп жатат деп. Анан ошол өкмөт дагы, президент дагы колдоп жаткан адам менен соттошуп, ушундай конфликтке баруу, карама-каршылык көз караштар болуу да сиз коркпой элесизби? Жок, мен мындай деп айтайын. Биз канча революцияны көрдүк. Мына бул кишилер келди, бийликти алды. Бизге сунуш кылды, мондай конституция менен эми жашайбыз деп. Биз карап чыктык. Ал жерде жазылуу, биринчи пунктта жазылуу. Государство светское, правовое. Демек, мыйзам биринчи. Мыйзам жок болсо, мамлекет жок. Биз мыйзам аркылуу спокойно иштеп атабыз. Айым үчүн биз эмнеден коркушубуз керек? Эмнеден коркушубуз керек? Мен мыйзамды бузганыбыз жок. Мен мындай деп көп жолу айттым. Министр, бул мисалы үчүн МВДнын министри эмес да, Минздравдын министри. Ошол документтери бар болсо, алып барсын правоохранительный органдарга. Текшерсин, прокуратурага алып барсын. Эми мондай эле документтерди мындай эле көрсөтүп эле, мына урдалды, мондай кылды деп. Эми бул прокурор эмес да, алып барсын, аны билген юристтер бар да. Алар ошону прокуратурада сизди сөзсүз түрдө текшерүүгө алды да. Бир эмес 1000 жолу мемлекеттер өткөрдү да. 100 жолу текшерген. Сурайын деп аткан. Эмне деп жооп берип атат? Прокуратура. Ким? Прокуратура. Аны 2001 жолу бизге берген жообу бар, ошону мен токтогон. 2021 жылы. Биринчи жыл текшерүү. Уже 25 жыл. Ушул окуядан кийин текшердиби прокуратура? Эмнесин текшерет, если нарушение жок болсо? Силер билесиңер, Кыргызстанда мисалы үчүн бирөөнү өлтүрсөңөр 7 жылдан кийин уже амнистия. А бул 25 жыл өттү. Өкмөттөн акча албасак, бюджеттен акча албасак, кандай нарушение? Мамлекеттик мекеме ижарада болсо төлөп атсаңар. Арендасын төлөп атабыз. Бишкек мэриясы эмне деп жатат? Мэрияда абдан профессионалдуу жигиттер иштейт. Дагы бир аз кесе сөзгө аралашып, бир дагы токтоочу иретиндеги суроода. Министр кошо келип туруп, ошол мэриянын кызматкерлери менен кошо келип туруп, бул ичиндегилердин баарын чыгаргыла, бошоткула деп жатат. Мэриянын кызматкерлери кошо жүрүт. Анан бирок сиз ага ижарасын сиз төлөгөнсүз. Мисалы төлөгөнсүз. Бул жерден эки тараптуу бир жанагы ошо келишимде бир мыйзам бузуулар болсо, келишимди артка кайтаруу деген нерсе бар эмеспи мыйзамдачы? Анан сиз эч кандай мыйзам бузбасаңыз, убагында ижараңыздын акчасын төлөп атсаңыз, мэрия эмне себептен кийлигишип атат, эмнеге үн катпай атат мэрия? Мен азыр түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн кандайдыр бир договорду түзөсүң. Мэрия деле үн катыш керек болчу да. Жок, мен азыр туура деш керек болчу да. Эң туура. Мен эмнеге алар антып атат? Азыр түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн сиз бирөө менен договор түзөсүңүз. Мүмкүн 3 тарап. Мүмкүн 4 тарап. Биздин договорубуз 2 тарап. Биз мэрия, башка эч ким жок. Минздрав жок. Министерство образования жок. Эч ким жок. Биз мэрия. Мэрия зданияны берди. Баасы мэрия и шаардын кеңеши берет баасын. Депутаттар. Кээ бир учурларда көбөйтөт. Бизге эмес.
шаардын баарына 2000ден көп объектылар ижарада жүрөт азыр. Ошону берет, биз спокойно иштейбиз. Эми бул хозяйственный жумуш болуп атканда кээде ошондой болот. Мисалы үчүн декабрь айында мэрия бизге кайрылат. Планыбыз толбой атат. План по доходам деген бар да. Доход ошол азыраак болуп атат. Ошону анча-мынча акчасын төлөп койсоңор, 1-2-3 ай эртерээк. Бизге ошол план толуп калса, премия болот эле деп. Албетте биз алар менен отношениябыз жакшы. Биз жарым жыл эрте төлөп койдук. Ушунусунда. Июльга чейин спокойно иштеп атабыз. Анан бир күн эле телевизорду сайсак, министр Алымкадыр Бейшеналиев айтат: "Бир күндүн ичинде кетсин. Эртең эле тепкилеп чыгарабыз." Бул эми мыйзамды түшүнбөгөн киши да. 3 саат убакыт берем. 3 саат убакыт берем. Анан айтат, булар соттошо берсин, а мага здание керек. Түшүнбөйт. Сот болгондо, сот бүтпөйүнчө эч ким эч жака кетпейт. А дегенде соттун чечими болуш керек. Анан судебный пристав келет, албетте биз ага баш ийебиз, зданиядан чыгып кетебиз. Бирок зданиянын ачкычын кимге беребиз? Мэрияга. Мэрияга, потому что зданиянын ээси өкмөт, мэрия. Только мэрияга ачкычын беребиз. Жок, сиз мэриянын үстүнөн сотко кайрылсаңыз болот эле да. Алар сиз алдын ала жарым жыл мурда ошо ижараны төлөп атсаңыз, анан эмнеге мындай түшүнбөстүктөр болуп жатат? Мен үчүнчү тарап эмне кирип бизге мындай туура эмес жагдай жаратып жатат деп мэрияны сотко берсеңиз болот да. Ошол мен жоопту немете элекмин, бүтө элекмин. Ошол мэрия бизге жазат. Биз договорду бир тарабынан бузабыз. А бизе ошол учурдабы? Ошол учурда эми бул политический мындай давление болуп атат да, Минздравтан мэрияга давление болуп атат. Бизге оорукана керек деп. Мэрия биз ошол договорду бузат. Биз ага макул, мыйзам боюнча, биз ага макул болсок, акырын томпоюп чыгып кетебиз. А биз ага каршыбыз. Потому что договордо жазылуу кайсы учурда алар бир тарабынан аны бузушка мүмкүн. Бул уруксаты бар. Биз айттык, кайсы пункту туура эмес? Ремонтту жасаган жоксуз. А биздин договорубуз 24-жылга чейин. Биз эмдиги жылы ремонтту уже планга киргизгенбиз. Ошон үчүн биз сотко бердик. Азыр сот жүрүп атат. Сот алардын тарабына турса, биз кетебиз. Сот мисалы үчүн биздин тарабыбызга турса, айым үчүн биз кетишибиз керек. Ошол неме оңдоп түзөө боюнча тактоо ретинде. Мисалы, сиздердин ушу клиниканын рекламасын, буга чейин журналисттердин барып тарып кеткендерин бардыгын көрүп чыктык. Клиниканын ичи жөнүндө сөз жок. Маселе сөз жок. А эмнеге сыртыңыз? Анын себеби бар. Себеби? Мисалы үчүн, Акаев учурунда Жантошев көчөсүнүн ремонту болуп аткан. Анан ошол ремонт болуп аткан балдар, ремонт жасаган балдар чуркап келиптир. Байке, анча-мынча акча төлөп койсоңор, биз мынау кирген жерин сонун асфальт кылалы. Кайсы күнү жакшы асфальт кылсак, эртеси күнү өкмөт алып коет бул зданияны. Же менчик кылып алат бирөө депутаттар, же дагы бирөө алып алат. Биз айттык, жок, кереги жок. Биз брусчатка салабыз. Себеби брусчатканы биз любой учурда алып кетсек болот. Түшүнөсүңөрбү? Түшүнөм. Мисалы үчүн зданиянын ичинде биздин кызыкчылыгыбыз, биздин пациенттер, көзү начар көргөн пациенттер, сокур кишилердин кызыкчылыгы. Ичи стерильный. Мен так айта алат элем. Биздин оорукана эң таза, Кыргызстанда эң таза оорукана. Ишенбесеңер, келсеңер, текшересиңер. Ак кийимчен мындай жүргүлүп басса ичине сөз жок дедим. Аны көрдүк. Сыртын канча жакшы болсо, ошончо көп киши ошону талашат. Түшүнөсүңөрбү? Түшүнүктүү. Ошон үчүн договор боюнча жазылуу 24-жылга чейин сырты ремонттош керек деп. Пожалуйста, биз жасап беребиз, биз эрежени эч качан бузбайбыз. 24-жылы баардыгын тоңдоп түзөп өткөрүп, жалтырап туруп кайра тапшырып коет. Албетте. Өкмөткө беребиз. Бирок Минздравга эмес. Өкмөткө ээси мэрия. Ачкычын мэрияга беребиз. Узартуу мүмкүнбү? Мүмкүн. 25 жылдын ичинде канча министрди көрдүк. Ар бирөөсү бизге алып коем, кетесиңер, чыгасыңар дегендер көп болду. Ниязбаева деген министр бизди абдан эле кетесиңер деп жүргөн. Бирок эми ал Ниязбаеванын салыштырмалуу азыркы министрдин кылыктары сиз үчүн өтө таңгалыштуу болот эле. Ниязбаев абдан культурный министр болчу. Урушса, талашса деле мындай кагаз түрүндө. Мындай келип кум төбүп, мындай хулигандык жумушка келчү эмес. Эми бүгүнкү нерсе мисалы үчүн эми митингага тез жардам машинелери менен кишилерди айылдан алып келген бул кандай нерсе? Тактоо ретинде суроо. Өткөндө дагы бир куралчан кишилер, жеке күзөт кызматындагылар дагы сиздердин объектке келишпеди беле? Биринчи күндөрдө Алымкадыр Бейшеналиев келип
биздин сотрудниктердин тиштериңдин баарын жулуп таштайм, чачыңды кыркам, Сибирге жиберем деген сөздөр айтылды. Бул коркутканга аракет кылганда, албетте ошол учурда автоматтар менен, тапанча менен жүргөн кишилер пайда болуп калды. Бирок биз коркпойбуз. Эмне үчүн биз коркушубуз? Мен мисалы үчүн менин атам согушка катышты. 17 жашында бир жаш атайын жазып туруп 18-ге толдум деп согушка кеткен. Австрияга чейин 45-чи жолу ошол согуш бүткөндө Австриядан тосто ошол жеңишти. Мен мисалы үчүн мен эмне үчүн коркушум керек? Мен Кыргызстанда турам, мен бул атам экеним. Сиз ошол жеке автомат көтөргөн куралчан жигиттер тууралуу кызыгып көрдүңүзбү? Алар ким, кандай, ким төлөгөн? Алар менен да чыгып сүйлөштүк. Биз коркутпагыла десек, биз жөн эле территорияны кайтарып турабыз, зданияны кайтарып атабыз. А биз эмне кирпичтерин угдап кетебизби? 25 жылдан бери иштеп атабыз десем, мүмкүн керек болсо мен кайтарам дейсиз. Анан айтат, мүмкүн аппаратураны алып кетесиң. А биздин аппаратурабыз, биз өзүбүздөн урдайбызбы аны? Өзүбүздүк десем, эми аларды жөн эле коркутканга аракет кылганы да автоматтар менен күнү түнү тегерете жүргөн. Мен суроомду берейин дегеним, эгер бул жеке тарап болсо түшүнөт элек, жеке күзөтчүлөрдү алып келди десек, бул мамлекеттик министрлик болуп жатат. Анан эми ал жеке күзөттөгү кызматкерлердин дагы сураган акчасы биздин акчабыз. Жок, биздин акчабыз. Бул мамлекеттин акчасы бул да. Биздин акчабыз да. Биз налог төлөйбүзбү? Биз аренда төлөйбүзбү? Ошол акча өкмөттүн казынасына келеби? Ошол акчадан машинелер менен элди митингге алып келет. Ошол акчадан ошол военизированный охрананы жалап төлөйт. Бул кандай? Бул мыйзамга туурабы же туура эмеспи? Албетте биз немеге кайрылабыз? Прокуратура и жогорку кеңешке ошого баа берсин. Жана өзүңүздөр айтып калдыңыздар да, ошо финансылык жагынан сөзсүз түрдө 1 сомдон бери текшерип турат жылына деп жана. Албетте. Ошо саламаттык сактоо министрлигинин текшеримин күмөн болуп баштадымы? Мен билгеним боюнча, Ар бир акчага кетет. Эми мисалы үчүн буну өкмөттө көп жылдан бери түшүнгөн кишилер жакшы түшүнөт. Мисалы үчүн биз пресс-конференция жүргүздүк. Ошондо Бермет Барактабасова, бул независимый профсоюздардын лидери. Ошол айтты, көп учурдагы акчалар төлөнбөй жүрөт деп. Ошондон кийин Министерство финансов абдан мындай куу сөз менен чыгып кетти да, алар министр здравоохраненияны кандайдыр бир сөз менен вроде колдогондой болду. Жок, ал жанагы Барактабасова айткан сөз анча туура эмес, биз ага кошулбайбыз, себеби биз акчасын Минздравга капкачан төлөп койгонбуз деген сөз айтылды да. Анан алар как будто бы Минздравдын тарабында турду. А бирок чындап айтканда мындай болду. Биз акчаны төлөдүк, ошол акчаны саламаттык сактоо министринен истегиле деген сөз болду да. Ошондо 3-4 күндүн ичинде мен билгеним боюнча көп ошол задолженностьтин баарын төлөндү. Демек биздин жасаган жумушубуз албетте бир пайда, жөнөкөй доктурларга пайда. Мен түшүнүп атам, көп доктурлар мисалы үчүн каршы боло албайт, коркот. Жумуштан чыгарып жиберет деп коркот. Иштетпей коет. Азыркы учурда албетте жумуш табыш кыйын, особенно медицинский работниктерге жумуш жок да. Мисалы үчүн биз деле 50 киши, биз ошол рабочий месталардын баарын өзүбүз уюштурдук да. Бул чоң нерсе. Высоко технологичный кишилерди, мисалы үчүн биз жабылсак, бул кишилер эмне кылат? Дордой базарына барат. Жок, ал эми 50 кишинин тагдырын мындай коюп туралы. Ал чоң деле нерсе да. Берки бейтаптардын тагдыры эмне болот? Бизде 160 000 киши дарыланат азыркы учурда. Бирок бир кызык бейтаптардын тагдыры эмне болот деген. Албетте, общество слепых деген бар, общество глухих деген бар, ветеран инвалидтер бар. Биз көп кишилерге бекер жасайбыз, детский фондко бекер жасайбыз операциялар бар. Негизгиси биз жасаган операция, биз жасаган дарылоо, биз жасаган диагностика башка клиникаларда жасай албайт алар, аппараттары жок. Биз 25 жылдын ичинде, мисалы үчүн сотовый телефон 97-жылы кайсы телефон менен жүрдүк эле? Ал эми уже чирип кеткен телефондар. Кнопочный, даже кнопочный эмес, 2 метр антенна менен телефондар бар болчу мурда. Албетте жыл сайын аппараттар өзгөрөт. Биз жыл сайын жаңысын сатып алып атабыз, жыл сайын. Мына азыр деле бир жаңы аппаратты сатып алып атабыз. Алар 100 000, 200 000 доллар турат. Анан уж кээ бир кишилер айтат да, дарылоо анча кымбатыраак экен. Эми мейли крандагы сууну алып эле ичип эле ошону менен жүрө берели. Ушул дары деп. Анда бекер, арзан. Эми жакшы аппарат болсо аны сатып алыш керек да. Мына мисалы жанагы бахил бекер деп сөз айтылды.
Кандай бекер болот? Биз аны четтен сатып алсак кандай бекер болот? Азыр мына любой ооруканага барсаңар, көрсөтсөңөр мага кайсы ооруканада бахил бекер? Баары аптекага кетип калды азыр. Бул боюнча дагы ошо журналисттер текшерүү жүргүзүп көрүшкөндө бардык эле ооруканаларда бакила бекер эмес экендигин тастап чыккан видеолор да бар. Мына Тимир Эфлаевдин дагы командасы бул боюнча видео тарткан. Бекер болушка мүмкүн. Бирок бул мисалы үчүн Алымкадыр Бейшеналиев бир да күн эч кандай даже кичинекей клиниканы башкарганы жок. Опыты жок да. Ал зав кафедра болчу, мугалим. Эч кандай опыты жок. Ошон үчүн түшүнбөйт. Мисалы үчүн мага бирөө бахилди бекер бересиң десем, зордоп бекер бересиң десем, мейли, бекер болсун деп айтат элем. Бирок, мисалы үчүн рентген 40 сом болсо, эртеси күнү 50 сом болуп калат. Бир жерден табыш керек да. Эфирдин эң жыйынтыктоочу бир суроосун берейинчи, балким сизге жагат, балким жакпайт. Эч кандай суроодон куркпойм. Ушул министр менен сиздин тил табышпай калганыңыз, ушул окуяга чейин сиздин объекти жөнүндө сөз болгонго чейин эле министр менен тил табыша албай калганыңыздардын, балким министр бир нерсе айтса сиз макул болбой койгондурсуз. Балким анын бир айткан көз карашына сиз кошулбай койгондурсуз, же бир койгон талабына макул болбой койгон үчүн ушундай бир куугунтуктоо иретине барып аткан жокпу? Эч качан мурда сүйлөшкөнүбүз жок. Менин пикирим мындай. Бул киши 62ге жеңишинен сөз болуп дегеним го? Жок, бул киши 62ге толгончо мүмкүн кандайдыр бир мындай мечтасы бар болчу, өзүмчө бир клиниканы уюштурам, мындай дегенде просто бул көрө албастык. Менин пикирим ошондой. Башка мисалы үчүн вот башка мен неме причинасын айта албайм. Эмне себептен ушундай агрессивдүү отношения менен бизге неме болуп атат. Эми биз мисалы үчүн бул менчик өкмөттүн партнерствосу. Биз $1 миллион акча өкмөткө төгүп бердик. Ай сайын 214 000 сом төлөп атабыз. Жылына 2,5 миллион сом өкмөткө пайда. Сиз эми чындык мен тарапта бардык түрүнө кагаз мыйзам жолунда жооп бере алам деп атпайсызбы? Соттон бардыгын 100% утам деген ишеним менен айтып атпайсызбы? Эгерде соттон сиз уттуңуз дейли, мисалда, утсаңыз, Алымкадыр Бейшеналиев кечирим сурап келсе кандай мамиле кыласыз? Эмнеден кечирим сурайт? Мен ал киши менен жок, эми баягы жазган арызыңды артка ал деген сыяктуу бир келсин кечирим сурасын. Мен мисалы үчүн мен мындай өзүм абдан ак көңүл кишимин. Ал кишини мен таш менен урган аш менен. Жок, эң туура. Мен мисалы үчүн ал кишиге 2 ай болду. Ал мага жаман сөз айтып атат, шыбап атат, мен акча урдады деп жаман сөздөрдү айтат. Мен бир жолу бир жаман сөз айттымбы? Мен айтпайм. Биздин договорубуз, мен жалпы негизгиси пациенттердин кызыкчылыгы. Мэрия менен договорубуз бул бизге иштегенге ылайыктуураак болуп атат да, бул зданияда өзүнүн электрический подстанциясы жакшы. Сокур кишилерге келгенге жакшыраак, ошол жолду билип калат да. Мисалы үчүн инвалиддер эми анча зрениясы болсо, ошону менен акырын жүрө берет. Клиника жабылса, демек алардын зрениясы начарлайт, алар басканга жарабай калат. Ошон үчүн жаңы жерге кетсек, аларга ошол жерге барганга деле кыйын. Ошол себептен биз ушул зданияда иштеп атабыз. А болбосо мисалы үчүн бул ошол отношениябыз, мэрия биз. А бул киши андан тышкары, ал келеби, же кечирим сурабы, же сөгөбү, мага айырмасы жок. Пациент, потому что биздин пациентибизге бул киши жардам бере албайт. Только зыян келтирет. Ошон үчүн биз спокойно иштей беребиз. Пайдаң тийбесең да, зыянын тийбесин деген сөз экен да ошондой. Ошондой да, келсин, пожалуйста. Көп жолу айтты, менден качып жүрөт. Эми мен күн сайын бир жерден барып операция жасайм, клиникадан. Күн сайын. Мен каяка качам, мен эмне үчүн мен барбайм же таанышпайм же, келсин, таанышам десе келсин. Сүйлөшөм десе келсин, сүйлөшөлү. Эми бул киши биринчи эле телефонду алып эле теледебатка уюштуруп турганыңызда келе аласызбы? Любой күнү. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз сиздер менен тез жардам автоунаасы менен митингге чыккандарды ташып жаткан Саламаттык сактоо министрлигинин жанагы Алмазбек Исманкуловдун ортосундагы иштер тууралуу, деги эле бул боюнча Алмазбек Исманкулов мамлекеттик мекемени менчиктеп алып, жанагы насия, мамлекеттик насияны алып өзүнүн кызыктыгына пайдаланган деген сыяктуу суроолордун баардыгына жооп алып бергенге аракет кылдык. Андан сырткары дагы министрдин жасап жаткан иштерине дагы дарыгер катары, профессор катары Алмазбек мырза дагы өзүнүн баасын, пикирлерин айтып өттү. Албетте биз сот болбогондон кийин же болбосо бир тийиштүү экинчи тарапта болбогондон кийин болгон маалыматты гана жеткирүүгө милдеттүүбүз. Жана дагы буга тийиштүү органдар карап чыгып, тыкыр өзүнүн баасын берет деген ойдобуз. Ал эми телекөрүүчүлөр, эл журт ким тарапта эмне болуп атат, ким кимдин чындыгында деген сыяктуу
эл тараза эл сынчы дейт. Аман туруңуздар.